Бул элдин көзүнчө да айтпайсыз, өзүнө да айтпайсыз. Сенде бул деп. Бул кандай? Бул балаңыздан будан бир катаны байкайсыз, тигиден бир катаны байкайсыз. Ошого ылайыкташкан сыйрадан окуя алып келип бериңиз. Ошого байланышкан пайгамбарлардын өмүр баянынан бир кысса да окуя алып келип бериңиз. Жакшы бир абал. Ошону балдар сезе билиш керек. Менде ушундай бар болчу деп ал өзү түшүнүш керек ошол окуядан билип. Менде да ушундай ката бар чын эле деп. Бул дагы аябай жакшы таасир берүүчү кадамдардан. Аалымдар чакырып келет ушул кадамга. Мындайча айтканда, элдин көзүнчө да айтпайсыз, ага түз да айтпайсыз. Сенден ушу катаны байкадым деп да айтпайсыз. Жалпы окуя алып келесиз, ошол окуядан адам өзүн таап алат. Сыйрадан же кыссадан. Атене иштеш керек бар, алхамдулилля. Бир балаңыз эгер жалганчы болсо, жалган айтканын байкасаңыз, ушу жалган айтып, анын жазасы тозокто кандай болорун, акыретте кандай болорун, заматта ошол убакта кармап калып айтып эмес, чай ичип атканда жалган айтуу боюнча сөз кылып бериңиз. Жалпы эч кимге тиешеси жок кылып, үйдө бирөөбүз жалганчы эле дебестен, Аллах сактасын. Уурлугун байкап калсаңыз, уурунун жазасын, ошо уурудан кайтып тобо кылган адамдардын жакшы жолго түшүп кеткенин, мисалы жанагы бир аалым 60 жашка чейин разбойник болуп, анан аалым болгондугун, ага чейин жаман жолдо жүргөнүн, ошол балдар үйдө карайсыз, кимде кандай кемчиликтер бар, ошону кото эшеп эле акырын сыр алдырбастан анда ошону атай мага даярдап келип, ошо мага каратып сүйлөп атат бул окуяны деп ойлоп калбастан. Шейх айтат, мен Шейх Хамад Атык өзүнүн сабагында бир кызым бар дейт, кичинекей кызым. Туалетке барар деле жыпчылаңач болуп ошо туалеттин эшигинен чечинип алып, энеден тумулуп, анан кирет экен да. Анан апасы бир айтат, эки айтат, кызым бул уят. Сен туалетке кирсең кир, ушу туалеттин ичине кирип эле анан ошоктан ылайыктуу кылып, ушу кажетиңди бүтүрө турган деңгээлде эле кийимиңди чечип туруп, кайра чык десе деле укпайт экен да. Жыпчылаңач болуп чечинет экен да, туалетке кирет, ишин бүтүрүп, анан чыккандан кийин кийинет экен да. Бир айда анан атасынан жардам сурап туруп, атасы могу жардам бер, кызы ушундай болду. Кандай кылып буга айтсам, түз айтам, эми апасы айтыптыр деп анан сохих хадистердин биринде ушул зына кылгандардын тозокто кантип ауыраты менен илинип, анан жана тандыр бар го, нан бышырган. Ошол жерде от кандай күйөт, ошондой болуп алдынан от жалындап, жана авыраттарына чейин күйүп аткан узун бир хадис бар. Ошол жерин айтып бериптир чай ичип атканда. Анан ал жерде ушул авырат дегенди тиги кыз түшүнүптүр да. Атасы Али ибн Аби Талиб айткандай, адамдардын акылына жараша сүйлөгүлө деп, ошол кыздын деңгээлинде эле сүйлөп бердим дейт. Ушул сага айтып берейин, тозоктогу дагы бир жазалануучу адамдардын абалы, авыраттары менен байланып, ушу жыпчылаңач болуп, ошо отко күйүп аткандардын, алардын бул дүйнөдө айыбы эмне болду? Ошол туура эмес кадамдарга барып, уялбастан авыраттарын ачык жүрүп, жанагындай бөтөн эркектер менен жыныстык катнаштарга барып деп, ошол авыраттын ачык жүргөнүн бир айыбын айткандай кылып деңгээлине түшүндүрүп бергенден баштап жумушка кетип калгам дейт. Анан апасы сүйүнчүлүп айтты дейт. Жана кызың андай эмес, кадимкидей авыратын жашырып бул неме турбайбы деп, жана сен айткан окуядан пайдалыптыр деп сүйүнчүлүп айттыр да. Эми мындай окуяларды айтса аябай көп да. Бул нерсени үйдө ата-эне дайыма балдардын акыбалын билип, каяктан жакшы күчтүү, кайсы жерден алсырап атат, кандай бир кемчиликтери бар, ошого ылайыктап, өздөрүнөн окуя таппаса жалган бир окуяны алып кел деген сөз эмес бул. Илим ээлеринен сурап, ушуга тиешелүү бир хадистер барбы, же бир окуялар барбы, сыйрадан барбы, же пайгамбарлардын окуяларынан барбы деп ата-эне жакшылап түшүнүп алып, убакыт менен айтса жетет. Биздин максат эмне? Максат ошол балдарыбызга жакшылыкты жеткирип, ошолордун оңолуп калышына себепкер болуу да. Урушуп айтып кое эле эмес. Эң негизгиси дагы бир ата-эне дайыма акылдуу болуп, зерек болуп, көрөгөч болуп, сезип, себептери менен күрөшкөнгө аракет кылыш керек туугандар. Себептери менен. Баягы үйгө шамал кирип атса, кайра обогревательди көбөйтө бербейсиз да, туурабы? Обогревательди көбөйтүп, кайра отту көп жаба бербейсиз. Шамал кирип атса, шамал кирген жерде жабасыз. Үйдү жанатып утепление кыласыз. Дубалдын ичке болуп калыптыр, ошон үчүн суук болуп атат. Ансыгандай балдарды тарбиялоодо ошо себептерди, каяктан келип чыкты бул себеп? Эмнеден бузулуп атат деп ошолорду карап чыгуу. Бузулууга себеп болуп аткан себептерди жок кылуу менен күрөшүү.